Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Орозодо аял заты кетирген 15 ката. Биринчи ката ороз айында айрым аялдар 5 маал намазды окубашы. Тек гана орозо менен чектелиши. Же болбосо ошол ороз айында гана намаз окуп коюшу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келген. Ибн Масудтан аввалу ма юхасабу бихил абд ас-сола. Кыямат кайымда эң биринчи эле адам намаздан суралат. Ва аввалу ма яқди байнан нас фиддима. Жана адамдардын арасында акылардан биринчи эле кандан суралат. Аллахтын акысынан намаз суралат. Адамдардын акысынан ушул кандан суралат, өлтүргөндөрдөн. Анас ибн Маликтен келет. Аввалу ма юхасабу бихил абду яумал кыяма ас-сола. Кыямат кайымда эң биринчи эле кул сурала турган нерсе намаз. Фаин солаха саиру амали. Эгерде намазы туура чыккан болсо, жакшы чыккан болсо, туура чыккан болсо, анда башка амалдар да туура болот. Ва ин фасадат фасада саиру амали. Эгер намазы жаман, бузуку, намазы жок болуп чыккан болсо, башка амалдар да жок болот дейт. Аллах Таала Куранда айтат: "Фа ин табу ва акамус салата ва атау заката фа ихванукум фид-дин." Алар тобо кылышса, намазын тургузса, зекетин берсе, бул диниңерде бир тууганыңар деп. Адам менен капырчылык, ширктин айырмасында ушу намаз туугандар. Капырлар менен биздин ортобузда айырмадагы намаз, бул боюнча канча хадистер келген. Мына мен ороз айында да күнөө кечирилсин деп атабыз. Үмүтүбүз, Аллах Таала орозобуз кабыл кылсын, күнөөбүз кечирилсин. Бирок ошол күнөө кечирилишке шарт койгондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет: "Идачтуни батил кабаир." Чоң күнөөлөрдөн сак болсо деп. Анан намаз өзү таштап салуу чоң күнөөлөрдөн да. Анан намазы жок кантип орозо болот? Кантип күнөөлөр кечирилет намаз жок? Диндин тиреги, денеде баш болбосо кол бутунан пайда бербегендей эле, адамдын намазы болбосо башка амалдары кооптуу. Буга далил мына айтып атпайбы хадисте. Кыямат кайымда эң биринчи эле адам намазынан суралат. Намазы жакшы болсо, башка амалдар жакшы болот. Намазы жок болсо, бузук болсо, башка амалдар да бузулат дейт. Ошон үчүн намазга бекем болойлу, эже карындаштар. Намазды таштап салуу, Ибн Кайым рахимахуллахтын сөзү бар, мындай дейт: "Ла яхталифул муслимуна анна тарка салатал мафруд амдан мин а'зами зунуб ва акбарил кабаир." Мусулмандар да ихтилаф жок. Парс намаздарды таштап салуу атайлап чоң күнөөлөрдөн. Анын күнөөсү Аллах Тааланын алдында ушундай чоң күнөө, ал адам өлтүргөндөн да чоң. Адамдардын акчасын тартып алгандан да, зына, никесиз жыныстык катнашка баруудан да, урлук кылуудан да, арак ичүүдөн дагы. Бул нерсе Аллахтын каарын ачуусун келтирет. Бул дүйнөдө акыретте шерменде болот деп. Чоң күнөөлөрдөн. Намазга бекем болойлу. Экинчи ката, кээ бир аялдар багымдаттын убакыты киргенге чейин эле тазарып калса, мындайча айтканда этек киринен тазарып калган болсо, гусул ала албай калды дейли. Багымдаттын убакыты киргенче гусул албай калды. Ошол жерде кыжалат болуп, орозо кармай огот ошол күнү. Эмнеге десе, жуунбай койду. Этек киринен тазалангандан жуунбай койду. Жок, бул туура эмес. Этек киринен ооз ачканга чейин гусул албаса дагы орозону тута бериш керек. Ниет кылып орозо тута берет, анан гусул алып багымдатты окуй берет. Ошол күнү саарлык ичпей калса дагы. Сөзсүз тазалангандан кийин гусул алып, анан барып орозого ниет кылышым керек деген бул туура эмес түшүнүк. Гусул албай калса дагы орозосун улай берет. Үчүнчү ката, орозо тутту. Анан кийин ушу асырдан кийин же ооз ачарга аз убакыт калганда этек кири келип калды. Келип калса дагы эми Аллах Тааламга бул сыйынуу, жакшы ниет деген ой менен оозун ачпастан ооз ачарга чейин улай берет орозосун. Жок, бул туура эмес. Оозун ачыш керек. Этек кири келген адам, нифас келген бүттү оозун ачат. Ооз жабык учурда кайсы учурда болбосун, этек кири келдиби, ооз заматта ачылат. Төртүнчү ката, кээ бир аялдар ороз айында этек кири келип калды. Же ушул нифаста, төрөттөн кийинки абалда. Ушул кезде ушул этек кири келип калганда кадимкидей бул адам эч жака бул дүйнөдө сооп амалдарга тиешеси жоктой абалда жүрүп калуу. Бул ката. Этек кири келген адамда көп жакшылык иштерди кылып сооп таба берсе болот, орозо кармабаса дагы. Куран угуп, зикир кылып, дуа кылып, садака берип, пайдалуу китептерди окуп, пайдалуу сабактарды окуп, ыйманды көтөрө турган, динин үйрөнүп, Куран угуп, кармабаса дагы Куранды. Мына ушундай жакшы иштерди кылып, ушундай орозо айында өзүн сооп иштерден кур калтырып салбаш керек. Этек кири келгенде эле өзүн таштап,
эч кандай сооп иштерден алыс болуп эле үй иши менен алек болуп калбаш керек. Ушундай түшүнүктөн алыс болуш керек. 5 ката, кээ бир аял заты балагатка жетип калса дагы, ошо этек кири келип калса дагы, ошол нерсени айтыштан тартынып уялышы. Анын үйүндөгү атасы же агалары жаш кыз катары эле көрүп, орозого үйрөтөйүн деген максатта орозо тут десе, ал адам уялгандыгынан тута берет. Бирок ошол этек кири келгенин айтпайт. Бул нерседен уялбаш керек. Этек кири келип орозо тутуу бул күнөө. Апасына же эжелерине, жакын адамдарына айтыш керек бул нерсени. Эч уялбастан, тартынбастан. Себеби дегенде бул бир убакытта келбейт бир жаштарга. Балагатка жеткен ар кандай болуп келиши мүмкүн. Жаштарына балагатка жетиши. Ошон үчүн тартынбастан сөзсүз кабар бериш керек. 6 ката, кээ бир аялдар таравих намазына мечитке барууну үйгө караганда жакшыраак деп ойлошу. Бул туура эмес түшүнүк. Аял үчүн парс намаз болобу, сүннөт болобу, нафил болобу, таравих болобу үйүндө окуганы жакшыраак мечитке караганда. Болгондо кээ бир аялдар ушу мечитке барып, пайдалуу насааттар угайын деп же күйөөсү менен кошо барып калат. Болбосо андай мечитке барууда аялга артыкчылык берилген эмес, сообунда мындай деп. Болгондо бул арам эмес мечитке баруу. Мечитке барса болот. Бирок эң жакшысы кайсысы? Үйүндө окуганы. Намазды үйүндө окуганы жакшыраак аял үчүн. 7 ката, кээ бирлер өзүнүн кыздарын кичинекей 10 жаш болушу мүмкүн, 9 жаш болушу мүмкүн, орозо тутайын десе, алар силер кичинекейсиңер, орозо кармаган болбойт деп тыйып коюшу. Кичинекей деп. Мындай чыкканда балагатка жете элек али, этек кири келелек деп. Жок, антпеш керек. Кичинекей болсо дагы ошо бир күн болобу, жарым күн тутабы, күчү жетишинче орозо тута берсин, үйрөнө берсин. Кийинки жылдарга жеңил болот. Бул ката тыйып коюу. Кээ бир аялдар болушу мүмкүн, кызы этек кири келип калса дагы, бирок ал көзүнө кичинекей көрүнгөндүктөн орозого буйрубаш. Али акыл эзи толук жетиле элек деп. Этек кири келип калса дагы өзү толук жетиле элек, күч кудурети жетпейт азыр тутушка деп, кызын аяп орозону карматтырбай коюшу. Бул күнөөгө батат мындай адам. Кээ бир кыздар 12-де, бирөө 10-до, бирөөлөр 13-тө, ар кандай жашта этек кири келиши мүмкүн. Анын жашына карап туруп орозону тыйып коюш, ал кичинекей деп. Бул ката. Этек кири келдиби? Жашы канча да болбосун, ага орозо парс болот. Ал эми кичинекей боло турган болсо, орозо тутам деп туттура берсин. Мейли багымдаттан 5-ге чейин тутсун, асырга чейин тутсун, күч жетишинче. Бүгүн тутса эртең тутпай эле койсун, бирок тутам деген күнү тыйбаш керек. Ошентип үйрөнөт. 8 ката, кээ бир аялдар орозо тутканда ооруп калса, же боюнда болуп калат, же эмгизет, эмчекте баласы бар. Өзү алсырап, зыянга учураса дагы орозону уланта бериш. Бул туура эмес. Ошонун артынан зыян болуп, кан басымы түшүп кетиши мүмкүн, алсырап, ооруп калышы мүмкүн, кийин орозо бүткөндөн кийин. Бул шариатта мындай нерсе буйруган эмес. Алла Таала мурсат берген оорулуу адамга, сапардагы адамга. Куранда Алла Таала айтат: "Вала тулку би айдикум иля тахлука", өзүңөрдү өлүмгө колуңар менен таштабагыла. Зыяндуу нерселерди кылган болбойт. Эгерде орозо тутуусу зыян болсо, боюнда бар, же эмгискен, же оорулуу аял, мен сабыр кылам, чыдайм деп орозо тута бербеш керек. Эми албетте бул оорус жүйөлүү оору болсо, анан жөн эле грипп болуп калса деле оору деп, жөтөлүп калса деле оору деп ачылып салган болбойт. Ошол оору орозо тутуу менен зыян алып бара турган болсо, ошондой ооруларды айтылат. Эмгискен, боюнда бар, кан аз, жогоруда айткандай. Сөзсүз ушул уруксат берилген нерсени колдонуш керек. Эгерде орозо тутуу ага зыян алып келе турган болсо, ошол оорусуна же үзүрүнө. Үзүрдө ошол баласы бар, эмгискен, же боюнда бар. 9 ката. Кээ бир аялдар ошо тамактын даамын татуудан татып койсо, ооз ачылып калат деп түшүнүшү. Жок, тамактын даамын татуу оозда ачылбайт. Эми бул кажети жок эле тата берген болбойт. Аялдар ошол ооз ачарга тамак даярдайт күйөөлөрүн. Ушундай нерсе тузу тура эмес болуп калышы мүмкүн, тамак татпаса. Ошо зарылыкта тартып койсо болот. Бул ката эмес. 10 ката. Кээ бир аялдар ошо орозо келгенде тамак менен гана алек болуу. Таттуу нерселер жасап, салаттарды жасап, дасторконду көркүнө чыгарам деп, ушул айда тамактарга гана көңүл берип, эртеден кечкери ушул тамакка убакыты көп кетиши. Бул туура эмес нерсе. Кеч кирсе жакындарына зыярат кылуу менен, анан түндө отуруп сүйлөшүп, телевизор көрүп, ишылып ушулай ибадат менен эмес, тамак даярдоо менен, жакындарга зыярат кылуу менен гана өтүп кетпеш керек. Аялдар ушундай нерселерден сак болуш керек.
убактын ушундай мүмкүнчүлүк айда көп Куран окуп, зикир кылып, дуа кылып, жакшы иштерди жасап, нафил намаздарды көп окуп, түнкү намаздарды окуп калганын ордуна тамак менен ифтарга тамак даярдоо, кайра саарлыкка даярдоо, албетте бул сооп, альхамдулилля. Күйөөсүнө ушундай кызмат кылган болсо ошол соопту алат, орозо туткан соопту да. Бирок ою камы ушул болуп калбаш керек. Ушул нерсе менен гана алек болуп, өзүнө сооп иштерден алыс болуп кетпеш керек деген сөз. 11-чи ката, кээ бир аялдар ушинтип ойлойт, орозо деген бул таң аткандан баштап күн батканга чейинки учур гана орозо. Ушул учурда гана адам түзүк жүрүш керек, жакшы жүрүш керек. Ал эми ооз ачылгандан кийин каалаганыңды кыла бер. Мындай өзүн жахилдердей кылып, гыйбат айтып, ушак айтып, музыка угуп, фильмдерди көрүп, күнөө иштер жасап, жанагы эртеден кечке чейин жүргөнгө абалдарда эмес. Бул туура эмес чүнүк. Орозо деген ушул Рамазан айы. Ооз жабык кезиңизде дагы, ооз ачкандан кийин дагы. Ушул айда өзгөчө жүрүп, ошо менен ары калыптанып кетти деген сөз. 12-чи ката, кээ бир аялдар турганда, мисалы ойгонду, жунуп болуп калды, гусул ала албай калды. Анан гусул албай калса, мен орозону тутпайм дейт да. Орозо тутуш үчүн ал гусул алыш керек деген түшүнүк. Бул ката. Же болбосо кээ бирлер уктап турганда жунуп болуп калды. Ошондо дагы ойлошу, орозом бузулду деп. Бул бардыгына эркектерге да тиешелүү, аялдарга тиешелүү. Уктап калып, эч ыктыярсыз жунуп болуп кала турган болсо, ал адамдын орозосу бузулбайт. Эгер атайлап кумарга барып, ошондой кадамдарга бара турган болсо, анда орозосу бузулат. Атайлап кылбастан уктап калып, чүркөп калды, ойгонсо, ош көрдү, ушул кезде гусул гана алат, орозосуна таасир бербейт. Жана гусул алганга үлгүрбөй калса дагы, түндө жыныстык катнашка барып, таң атканда үлгүрбөй калса дагы орозосу туура болот. Анан гусул алып багымдат намазын окуй берет. 13-чү ката. Айрым аялдар ушу ороз айында ооз жабык, курсак ачат, сууга чаңкыйт. Анан үйдө ошо балдары бар, күйөөсү бар. Ошолорго кылган кызматында сабыр кыла албай, көрүпкөн жоксуңар мен орозомун го деп ошондой сөздөрдү айтуу. Милдет кылуу, мен орозомун деп жакындарына. Мындай нерсе Аллахка милдет кылып калган болот. Орозодо ошондой кейиген, кепшиген, наалыган сөздөрдөн адам сак болуш керек. Себеби сен аял заты орозо туткан күнү соопту Аллахтан үмүт кылат. Биз жакындарыбызга, башкаларга орозо экенин ушунун артынан бир милдет кылуу, ушундай нерседен сак болуш керек. Айрым түшүнбөгөн күйөөлөр болсо сен орозо тутпай эле койчу деп да калышы мүмкүн. Сен орозо тутканда кызматың начарлап кетет деп. 14-чү ката. Аялдар орозо айында тамак аш, ичимдик, суусундук ушул нерселерде, дасторконго койгон тамак бышырган нерселерде ысырап кылбоо. Ошону карап көрүү. Ашып калып, ооз ачардыкы, саарлыкка калып, саарлыктыкы дагы калып, анан эртесин кайра жаңы тамак кылып, бул тамактардын баары ыргытылып, ысырап кылуу бул шайтандын достору. Ысырапчылыкты Аллах таалам жаман көрөт. Аллах таалам Араф сүрөсүнүн 31-аятында айтат: "Ва кулу вашрабу ва ла тусрифу", жегиле ичкиле, ысырап кылбагыла. "Иннаху ла юхиббул мусрифин", Аллах таалам ысырапчыларды жаман көрөт деп. Аллах таалам ысырапчыларды жакшы көрбөйт. Акыркы ката, 15-чи ката. Аял заты өзүнө гана көңүл буруп, балдарын, кыздарын бул орозо айында жакшылыктарга үндөбөшү, чакырбашы, тек гана өзүнө гана тиешелүү кылып жүрө бериши. Балдарына ошол хатым Куран окууну, тахаджуд намазын, орозонун артыкчылыктарын өздөрүнүн деңгээлине жараша жетиштүү кылып, бул орозонун айындагы жакшы нерселерди кабар берип, үндөп туруш керек, үйрөтүш керек. Ошол нерсе балдар кичинекей болсо дагы, балагатка жете элек болсо дагы эсинде калат, тарбияланып калат. Орозонун улуктугу, кадыр баркы жүрөктөрүнө сиңип калат. Келечекте жашоолоруна чоң тарбия болуп берет.